Буга чейин квартира алып жашап жүргөнбүз, квартплата төлөп. Буга чейин Батирде жашап жүрчүбүз деген улук прапорщик Айбек Султанов да эми 3 бөлмөлүү жаңы батирлүү болду. Үйдүн ачкычын президент Садыр Жапаров тапшырды. Ал дээрлик 24 жылдан бери чек ара кызматында иштеп келүүдө. Айтымында мамлекет тарабынан мындай колдоолор алардын ишмердүүлүгүндө сөзсүз таасирин берет. Абдан кубанычтамын. Ушу президентибиз бизге көңүл буруп, ушинтип үй берип, жакшы болду, мындай үйлүү болдук буйруса. Бизге көңүл буруп атат президентибиз. Рахмат чоң. Кызматыбызга таасир берет. Ушундай условия түзүлүп, үйлөр берилип аткан болсо, биз мекенди коргош үчүн даярбыз. Мындан да алдыга умтулуп, биздин мекенибиз үчүн кызмат кылууга дем күч берет. Аскер кызматкерлерине салынган үйдөн бизге буйруп насип кылган экен, ушул жаңы үйгө тип алып калдык. Ушундай кубанычтамын, эч кубанычымда чек жок. Аскер кызматкердин жубайы болуш оңой эмес. Атабыз түндөп чек арага кеткенде балдарым менен каламын. Кыйын бирок, биз эми чек арачын аял болгон үчүн, үйрөнүп калган үчүн бизге айыл жок. Жашайбыз. Буга чейин квартирада жашайсыз? Буга чейин квартира алып, канча квартираларда жүрдүк, батирлерде акча төлөп, эч кандай мындай шарты жок болчу, шарты жок жерлерде эле жүрдүк. Мындай ысык суу, муздак суу болгон эмес. Мындай шарт, мындай таза үйлөрдө жашаган эмеспиз. Саламатсыңар, урматтуу чек арачылар. Жолдош, башкы, колбашы! Жаңы конушуңар менен куттуктаймын. Президент Садыр Жапаров 11 сентябрда Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө чек ара кызматынын кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды. Турак жайды курууга республикалык казынадан 100 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Президент эгер бардык мекен коргоочулар эч нерсеге муктаж болбой, башка керектөөлөрүн ойлобой, бир гана ата мекендин коопсуздугу деп кызмат өтөсө, өлкөдө тынчтык өкүм сүрөөрүн баса белгиледи. Бүгүн 36 офицер, прапорщиктер менен сержанттар көптөн күткөн үйлөрүңөргө киресиңер. Мындан сырткары чек ара кызматында 19 жыл кызмат кылып, бирок үй ала албай пенсияга чыгып кеткен 4 балалуу үй бүлөнүн атасы Кочкоров Мирланга дагы кошумча Шамалды Сай шаарчасынан 3 бөлмөлүү батир алып бердик. Мындан ары да сиздердин социалдык укуктарды, кепилдиктерди жана жашоо шартыңыздарды жакшыртуу багытында көп жумуштар жасалат. Учурда Шамалды Сай чек ара отрядынын имаратын кайра реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Жеке курамды сапаттуу даярдоо максатында бөлүктүн материалдык техникалык базасы жакшыртылып, окуу машыгуу иштери заманбап каражаттар менен камсыздалат. Мамлекет башчысы ошондой эле учурда Баткен облусунда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатуу пландалып жатканын кошумчалады. Учурда Шамалды Сай чек ара отрядынын имаратын кайра реконструкциялоо иштери да жүргүзүлүп жатат. Мына ушул аскер бөлүктү үлгү боло турган аскер бөлүк катары көрсөтөлү деп аракет кылып жатабыз. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө Баткен облусунда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларынын айлык акысын жогорулатууну пландаштырып жатабыз. Буюрса, келечекте чек ара кызматынын бардык жеке курамдарынын маянасын көтөрөбүз. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров жатакананы чек арачылардын жетимиш үй бүлөсү үчүн көп батирлүү турак жай кылып, реконструкциялоо үчүн каражат бөлүүнү тапшырды. Андан соң Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын башкармалыгынын учурда реконструкциялоо иштери аяктап жаткан имаратын көрүп чыкты. Мамлекет башчысына башкармалык имараты 1987 жылы курулганын, анда 2003 жылдан бери капиталдык оңдоо иштери болбогону тууралуу маалымат берилди. Имаратты реконструкциялоо республикалык бюджеттин эсебинен үстүбүздөгү жылдын августунда башталган. Үбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад облусу.